İkinci mikrofon. Sadır balam, sana geldim balam. Aynen. Benim adım Sadır Anar. 83'e kirgemin, Batır enemin balam. Mana şu 5 balam benim nevrelerdi karab kalgamın, balam ölüp kalan. 5 de balam var balam. Şu bizdeki üy verip koysam deyip şunu tilep geldim balam. Ben yakşıyam söyleyel var, bana kalanımda bana bala söylesin. Bana o kattı verip koyla benim balama. Lap kelip bergile kattı mağa. Özüge bergile. Lap kelip bergile. Katınızlar da aldık. Üçüncü mikrofon. Salamasız Sadır Nurkocaevich. Men özümdün densolugum boyunca sizge kayrılığa toğra geldi. Men İsmailova Nazgul, Mirzeki Aile Hükümeti'nden men 2024 yılı Ulutluk Hospitalda operatsiya boldum. Menin ruhsatım yok. Men nomurtkam alıp koyuşup. Oşondan beri takır menden жақсы хабар алышпайды. Men майып болып қалдым. Ошонун айынан күйөөндө майып болуп, bir үйдө 2 майып болуп калдык. Sen каяка барсаң, ошо бар деп врачтар мага компромисске келбей жатышат. Ушуну министрликке кайрылып, мени маселемди чечип берсе жакшы болот эле. Мен bir ayda 50 000 гектар ичип калдым. Мактын айтып коеюн, министр кабыл алып проблемасын угуп койгулачы, анан мага айтасыңар эмне проблема. Кантип чечсек болот экен ошо. Рахмат. Dördüncü mikrofon. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстанда тарыхта кыла турган президент болуң. Биздин сизге жеткирген Аллахка шүкүрлөр болсун. Мен Жалпакташ айыл өкмөтүндө жашаган бир тууган энем Максутов Рахматилла Арстановичтин атынан келдим. Мен Нүкамы Бакыт Төрөбаевдин баласы Төрөбаев Амирден Бакытович алдап 7 жылдан бери көрбөгөн күндү көргөздү. Бул Нүкам жетим болуп 1 жаш 2 айында энеден калган. Өзүм багып чоңойтконмун. Баккан баладан да артык болот экен, баламан да артык ал. Ушул Нүкамы жетим болуп жетирип кичине путуна туруп кайнагасын 80 сотуктей жерин Сарыташ чыккан жерин сатып алып $85 000 сатып алса, бул Бакыт Төрөбаевдин баласы коюнуна кирип, коюн жеп, үйүнө жатып жүрүп алдап, ака деп байды чакырып, Кожомкуловдордун үй бүлөсү, Кожомкулов Рамазан, Кожомкулов Кубанычтардын ишканасына неме кылып, ошол жердеги таштын бардыгын өздөрү казып кеткен. Биринчи Укам алдап 50%ке казабыз ака деген. Одан кийин 30% берем ака сизге десе, Укам бечара ого дагы майлы деген. Уну адам ордуна көрбөй кийин, бунун колунан эмне келет эле дегенсип, Укам бечаранын ошо алган ташынын бардыгын сатып алып кетишиптир казып, 1 сом дагы бербей. Укам ошонун айынан кредит алат. Кредит алып үйүн коюп, үйүн банк баалап алып аткандын үстүнө эл ага тууган пул чогултуп үйүн ажыратып калат. Укам азыркы күндө 5 баласы менен талаада калды. Баласы окууга өттү эле, ушунун айынан Уфада окуган баласы окуудан айдалып келди. Азыр ушул сүйлөсөк, мен ошо Кожомкулов Кубанычтын Укаңызга айтыңыз, прокуратурага арыз жазып койсун. Прокуратура көңүл буруп карап коет. Маалыматыңыз болсо бериңиз. Бер микрофонду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча Уланма Кубанычтын атына кайрылуу келген. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынан биз бак текшерүү жөнөткөнбүз. Текшерүү жыйынтыгы боюнча лицензиядагы гос актагы Кожомкулов Кубанычтын атына чыгарылган экен. Ал жерге Төрөбаевдин карьерге тиешеси жок экен баласы. Текшергенбиз аны. Анын тиешеси жок экен. Тиешеси жок деп эметтик. Кагаздан бар алчы. Алып келчи, катын алып келчи бери. Катын мага алып келип бергиле. Болду, түшүнүктүү. Мен көңүл буруп карайм муну. Териштирип чыгам. Рахмат. Birinci mikrofon. Assalamu alaikum урматтуу президент. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Урматтуу президент, мен келгеним ушу Жалпакташ элинен сизге өтө чоң рахмат айтайын деп келдим. Баягында сиз биздин элдин демилгесин колдогон жол бүттү. Кудай кааласа мына жерде эслөөбүзгөндөр болсо билет. Биздин элге кыз бербейбиз деп калды элде, чындап эле жолдун жамандыгынан да. Ошол жол бүттү. Сизге өтө чоң рахмат. Рахмат. Ийгилик болсун, ак жол той жол болсун.
кырсыгы жок жүргөн жол болсун. Hazır elimiz şu sizlerdi görüp, memlekette bolup atkan işlerdi görüp, biz ötte kattı iş, aksakaldar işçara ötkürüyoruz özümüzün elimizden düşündürüşler. Köp jaktan kolda atatı şu memlekette. O atsanızlar gerek ha. Bizde köptөгөн işlerdi ellik salımlar bile bütürüyoruz. Oşol jerdele bizde aksakal, Reşbolkun bol жүрген aksakal turat. Bütele toprak yolda, bizde Özgön'de, Kurşap'ta, Jönököy, Kravini yol koruşunda ekesi kıymet. Tantkeni Jaksınakay taşınız var, bir gravi yok ende. Prema öte alıstan taşıyız. Buna bugün günler polmuş oşol ayılalar yollarımızda ellik salım menen. Jarımın hükmet kılat, hükmet menen el birlikte. Intmakçılıkta şunda köptөгөн işler atkarıp atar. Kütü oturbayla taza suların özleriyle atkarıp atar. Mına da oğurup kalganlardı men işlep siz balki mukkandırсыз. Біздің Жалпақташта bir kat doğurgan 30-40 bin dollardı elдің ынтымақшылығы үшіндай 3-4 günde уже жөнөтүп коюп атышат. Ушундай ынтымакчылыкты бүгүн даңазалайын деп келдим. Биздин Өзгөндүн да калган жагына жуксун деп. Анан экинчи bizde bir кичине проблема бар. Ошондагы bir sizge ушундай демилгелүү элди дагы bir жолу колдоп коюңуз деп сурандым. Бергиле. Биледи? Мен окуган мектептен аралыгы 4 километр болчу. Азыр ал жерде жаңы мектеп бар, 11 жылдык. Бирок азыркы жаштар барбай коет экен барбай коюп 9 жылдык болуп калыптыр. А мен жашаган айылга жакында башталгыч мектеп ачканбыз, жакында эле ушу Каныбектин кезинде эле башталгыч мектеп ачканбыз. Ал жерге окуучулары жетпей азыр ошол айылдын тургундары кызыгып, баласы окуган, окубаганына карабай, ортодогу айылдын балдарында фортер, сортер автомашиналарга салып келип эме кылып атышат. Окутуп атышат да, баягы мектеп жабылып калбасын деп жалп эл күрөшүп атат. Ушунчалык ынтымакчылыктан. Анан сырткары bir 6 milyon акча чогултуп алыштырышы. Ошол 4 километр жол бар. Ошону асфальттайбыз деп, аны чамасы губернатор кичине колдогон окшойт да, ушунчунбу биздин жолда. Да, 5,5 milyon акчаңар бар, 11 milyonga проект түсүңөр. 11 milyonду мен фонддон колдоп берем. Экинчи микрофон. Assalamu alaikum. Men Kurşap Aylı Hökümeti'nin alıp bulup prim degen bulam. Biz 6-7 yıldan beri şu bir mektep, bir detsat sport kompleksinin artından yürüyoruz. Hiç ele cılış çok bolup atat. Uşuğa bir jardam berip koyuңuzu suranabız. Baldarız tündösü sport kompleksimiz kичинекей futbol oynay turgan hökümetin ayınçası yok da başka jaktarga barıp okup atышат. Neme oynap kelip atышат. Tündösü kayсы убакта келет, kayсы neme kılat şu sport kompleksinin bari jogu bütkön. Tituldan öttü dedi, başka oldu dedi. Hiç baştalbay atat da. Anan mektebimiz Azır Rusya'dan menin desem boyunca 70-80 bala geldi de. Jaş balдар 1. klaska dep 1. aprelden degen batpay atat. Leylin 5 degen mektebimiz var orus tildi. Ötkön жылы 70 balаны albay koydu. 120'day bala geldiler alıp durup. Mista yok. Her bir klasta 45'ten 55'e çeyin bala okuydu. Oşonun için o mektepte Kurşap Ayıl Hökümeti'nde. Yok, ayıldın atını aytınız. Şağım ayılına karaydı. Şağım ayılına karaydı. Şağım degen ayılga karaydı. Kança kocalık turat. Nurdan var mı karap görüşmekten? Anan sırtkarı... Proyekti de barken. Var beken? Proyekti de Bu yıl barken. baştalat, yüzgön sentябрга бүтөт, ha? Жоқ, проекті де, проектісін чиіп атабыз азыр. Ендігі жылға планируем. Эми кийинки жылы салып бүтүрөбүз, ha? Ооба. Кийинки жылы куруп баштайбыз, кийинки жылы бүтөт. Болду. Мектеп буюрса, кийинки жылы bir март-апрелде башталса, сентябрда бүтөт экен мектебиңер. Спорт жанакы мини футбольный неме болот түшөт. Баштатып беребиз. Üçüncü mikrofon. Üçüncü. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим жана кыргыз эли баалап шайлаган Садыр Нуркожоевич. Мен Жаза айыл өкмөтүнүн Заргер зонасында тургуну болом. Мен сиздин атым фамилиям Абдыканаева, атым Бегимжан. Жаза айыл өкмөтүнүн депутатымын, ардагер мугалим жана батыр энемин. Мен сизден суранат элем. Şu Zarger zonasında bir dağ işkana yok. Bizdin elimiz mal çarvaçılık menen cumuş atkarışat. Bizde koylar köp. Misal üçün hazırkı bizim Özgön rayonunda jalp ele koylarımızın jünü talada örttölüp jatat.
Биз өзүбүздүн ушул заргер зонасына ошондой ишкана ачып берсеңиздер, жана ошолорду иштете турган аппараттардан алып берүүгө жардам берсеңиз. Бизге айыл өкмөт жана аким колдоп атат. Биз аялдар өз колубуз менен шырдак, кийиз, ошого окшогон кийиз иштерин жасап жатабыз. Бирок жеткиликтүү эмес. Биздин өзүбүздүн ишканабыз жок. Ар жерде мурунку өкмөттүн конторасында азырынча иштеп жатабыз. Азыр айыл өкмөт жер берем деп атат. Ошого жараша бизге жанагы жүн иштете турган аппараттарды алып ошол жерде кичинекей ишкана куруп бериңизди суранат элем. Себеби аялдар үйдө зордук, зомбулукка абдан бөгөт коет элек. Себеби алар дагы иш менен камсыз болсо, үйдө зордук, зомбулукту кыскартат элек. Андан кийин тоолуу райондордо неме жок, садиктер жок, себеби жер жок деген неме бар. Мурунку жана мамлекеттин жерлери мамлекетке кайтарылсын. Түшүнүктүү. Ишкана боюнча мындан бир 4 жыл, 3 жыл мурун тапшырма берип, Бакыт Төрөбаев иш баштады эле. Азыр жанакы кыргыз койлордун жүндөрүн өрттөй атчу эмес белек. Көлдө, нарында, биякта алайда алабы качат калды эле. Ошолорду жыйнап, азыр бүгүн цех ачылган, тигүү цехи жүрүп атат. Жанагы солдаттардын спальный мешогу, жанагы спальный мешок тигип, азыр экспортко чыгарып атабыз, өзүбүздүн солдаттарды да камсыздап атабыз. Анан бул эже айтып атпайбы, Бегимжан апа, койлордун жүнү өрттөнүп атат деп. Срочно муну колго алгыла, бияктан дагы топ-топ упаковать этип туруп, тиги фабрикага жеткирип берип тургандай болгула да. Жарайт. Жүндөр өрттөлбөш үчүн ошо фабрика курдурганбыз Бишкекке. Азыр иштеп атат ошол. Эмне чыгарат эле спальный мешоктон башка. Андан бөлөк Садыр Нуркожоевич кошуп кетчү нерсе асыл тери деп сиздин тапшырмаңыз боюнча тери боюнча заводдун кече курулум немесин баштаганбыз. Алда быйыл күзгө бүтөт. Күздөн баштап терилерин баарын чогултабыз. Терилерди республика боюнча жыйнай баштайбыз. Тери заводун курдуруп атабыз. Анткени терилерди дагы ыргытып, туалетке салып салган фактылар бар да көп. Ошон үчүн биз аны ыргытпас үчүн ошо өзүбүздөн терини иштеп чыгып, кайра жана бут кийим, жана башка сумка ушундай эмелерди иштеп чыгуу боюнча. Качан бүтүп калат фабрика, завод? Күздө бүтөт. Ушул жылы күздө бүтүп калат буюрса мына. Кичине убакыт керек экен тери боюнча. Жүн боюнча республика боюнча өрттөлбөсүн жүндөр. Жарайт. Жыйнагыла, ошол жака жыйнап туруп неме кылгыла. Макул. Колдонгула. 4-cü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз мына Ош областынан Карасу районунан келдим, атым Болот. Биз мына аэропорттун жолу азыр модернизациялоо ишти жүрүп жатат. Биз абдан кубанычтабыз. Аэропорт чоңоюп атат, жана кара тизмеден чыкканына байланыштуу авиация каттамдары көбөйгөн үчүн биз аябай кубанычтабыз. Ошонун айланасында биздин жол жабык болуп атат. Биз ошол жолду баягы план иштер боюнча жанагы айылдын аралап өтөбүз, ортосунан өтүп атабыз да. Ошол айылдын бир чекесине жол ачып беребиз деген ойда кайрылып атабыз. Биз губернаторго да кайрылганбыз ушул боюнча да. Карап көргүлө. Карап көргүлө, эгерде мүмкүн болсо ачып бергиле. Эгерде бул жигит айтып аткан. Экинчи маселебиз мына Ала Тоо айылынын бизде улуттар аралыгында 4 улут, 5 улут бар. Ошонун арасында бир мини кичи футбол ойной турган аянтчабыз жок да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ошонун көчөлөр Мөнөк айылы, Карасу району Ала Тоо айылы өкмөтү. Бөлөк айылы? Да. Бөлөк айылы. Мөнөк айылы. Сиздин айылга да жетет кичи футбол аянтчасы. Ошонун негизинде дагы бир маселебиз мына жетебиз. Маршрутка маселеси боюнча студенттер шаарда окуйт көпчүлүгү. Ошол биздин маршрутка шаардын ортосунан кайтат, ошону узартып, Ийгоосток шарчасына чейин узартып беришиңизди суранат элек. Хорошо, макул. Акыркы маселебиз ушул маселе боюнча мына жер, мына Бакыт Төрөбаев менен дагы ушул маселе боюнча мына жер үлүштү иштетебиз, пакта эгебиз. Баягы бирде жамгыр алып, сел жүрүп, катты долон болуп кеткен үчүн биздин пакта эгиндерибизди жамгыр алып, сел жүрүп кеткен. Ошого кайрылсак, силер дейт жерге баягы камсыздандыруу кылбапсыздар, ошон үчүн сиздерге эч нерсе төлөнбөйт деп койгон. Ошон үчүн азыр дыйкандардын баары пакта эккенден качып, азыр эчтемке эге албай жүрөт. Ошондо бир маселесин карап берсеңиздер. Камсыздандырууну биз биринчи жолу угуп атабыз, жер маселеси боюнчачы, үлүш жердин боюнча. Ошол жакшы. Мини футбол боюнча ар бир айылга мини футбол курулуп келатат республика боюнча. Да бир 2-3 жылдан кийин бир дагы айыл калбайт, жаштарга ошол мини футболду аянтча куруп берип атабыз, баягы түнкү жарыктандыруусу менен. Анткени айылдуу жергесинде
күндүз кечке иш болот, кечинде мал тейлөө болот дегенден, анан мал тейлегенден кийин бошто бар тең эле. Биздин балалыгыбыз айылдан өткөн билебиз ошон үчүн. Ошон үчүн ар бир айылга азыр Баткенден бери башталды окшойт. Алабука, Чаткал, дан баштап бери карай бүт областтын центрине чейин ар бир айылга, бир дагы айыл калбайт. Буган биз мамлекеттен акча бөлгөн эмеспиз. Буну жанагы инвесторлор анан биздин өзүбүздүн ичибиздеги демөөрчүлөрдүн күчү менен куруп келатабыз аны. Рахмат. Биринчи микрофон Аксакал. Урматтуу президент, мен аты жөнүм Эркинбек, пенсионермин, Жалал-Абад шаарынан келдим. 6000дей плюс-минус 6000дей адамдын атынан келдим. Бул көйгөй менин биринчи көйгөйүм. Анан ошол 6000дей баланын көйгөйү, башка граждандардын көйгөйү. Бул орус номерлүү автоунаалар жөнүндө. Көп себептер менен убагында өтө албай калган адамдар жөнүндө да. Мен да ошолордун арасына кирем. 10-чы регионго өткөрүп берүүңүздү суранам. Андан кийин ошол акчанын айынан ошо 50 миңди таппай калып, мен ошо 1-апрелде өткөрө албай калгам. Башкалар деле көп ошондой экен да. Анан акчасын дагы ошо кичине 10 миңби, 12 миңби кылып берсеңиздер, биз өткөрүп алсак 10-чы регионго. Аны да чектөө коюп койсуздар, чектөөнү алып берсеңиздер суранабыз. Ошо 6000 адамдын атынан суранам. Андан бул эмне машиналар азыр жооп берсинчи сизге? Онурулдуу машиналар боюнча Садыр Нуркожоевич былтыр кечеги сүйлөп 1-апрелден 1-октябрга чейин мунапыс берилген 6 айда жетишпей калгандар бар. Ошол боюнча өткөн кайра узартып беребиз деп. Канча узартып беребиз деп атабыз азыр? Азыр пландаштырып кеңеш киргизебиз, ал боюнча канча убакыт узарабыз. 3 ай, 6 ай дагы. Ошондой кылып буйрса. Узартып берет экенбиз, ошол убакытта үлгүрүп калгыла. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу президент, мен Ош шаарынын тургуну Шамшиева Асылкан. Мен Бишкек шаарынын тургуну 6 балалуу баламдын менчигин коргоо үчүн келип сиздин алдыңызда отурам. Бул балам өзү мындай, бул жерди сатып алган, мыйзамдуу түрдө, документи бардыгы толук 100% мыйзамдуу. Бул бир эле менин баламдын көйгөйү эмес, 18 үй бүлөнүн көйгөй болуп келүүдө. Бул жердин адреси институт строительство 9 деген адресте. Анан бул жерде 18 үй бүлөнүн көйгөйү болуп келатат. 18 үй бүлөнүн ичинен 15 үй бүлө эч кандай курулуш кура албай ушул мезгилге чейин ушул көйгөйдүн айынан таза боюнча турат. А 2 үй бүлө жетишип калган үй салып азыркы учурда жашап жатат. Ошол 2 үй бүлөнүн ортосунда менин баламдын жери. Бишкек шаарындабы? Бишкек шаарында. Бишкек шаарына мэрге кайрылыңыз, арыз жазып коюңуз, анан ошол мэр өзү кылып атпайбы муну? Мэр ушул токтомду жокко чыгарып бериң деп талап кылып атат соттон. Биринчи административдеги сот Эшалиев акыйкат чечим чыгарып, ошол эл тарапка чыгарып берген. Андан кийин шаардык соттагы ошол эл тарапка чыгарып берген. Мага менин атыма кат жазып коюңуз, анда мен толук. Сизге биз жүздөгөн, ондогон каттар жөнөттүк, эч кандай үнүбүз жетпегендиктен аргам кетип ушул жерден кабыл алып туруп билчи, тактап билчи. Бул эки тарабы бар да неменин, жер боюнча. Мунапыска чейин, мунапыстан кийин жанталашып сала койгондор бар да көбү, баягы мурун салып алгам деп шылтоо менен депчи ошондой. Эми эки тарабы бар да, мен эки бети бар. Кабыл алып ук, анан кийин айтасың мага. 3. Урматтуу президент. 3-чү микрофон. Урматтуу президент, мен атым Чынара. Биринчи топтогу майыпмын, мүмкүнчүлүгү чектелген. Жалгыз бой апамын, 3 жолу оор операцияны башыман өткөрдүм. Жамбашты өкпө протез коюлган. Өпкө туберкулезине үй-ичибиз менен кабылып, өпкөнүн сол тарабында алып коюуга аргасыз болушу, азыр жалгыз өпкө менен кыскасы жарым жан болдум. Белимде грыжа бар. 2010-жылы жолдошум каза болгон, артында 3 бала калды. Сизден суранайын дегеним, мага жардам бериңиз. Үйүм жок, барбаган жерим калбады. Сиз акыркы үмүтүм болдуңуз. Бул өзгөндө турасызбы? Мен балдарым өзгөндө, жетим балдар үйүндө окудум Мырзакедеги. Марат Разаков азыр да окуп атат. Ошто окуп атат, азыр котордук бул жака. Эми мен айтайын дегеним, сизге 2 жолу кат жолдодум. 2018-ден бери жергиликтүү мэрияга кыскасы барбаган жерим калган жок. Эне баланы сагыныч менен сынабасын. Атадан калгандагы сагынычы тойбогон азыр. Өзүңүз каерде турасыз азыр? Мен Ошто врачтарга көзөмөлүндө Ошко туруп калышка аргасыз болдум. Мен Курсап жергесине өзгөн караган Курсап жергесине келин болуп түшкөм. Мамлекеттик ипотекалык үйлөр бүткөндөн караштырып көргүлөчү. Караштырып көргүлө. Кезексиз койгонго балким.
Birinci mikrofon. Урматтуу биздин ажообуз ушул жерге келип ушунча элди үнүн укканыбызга чоң ыраазыбыз. Мен Тагайева Ташпүмүн. Балдар үйүнөн келдим, жетим балдар үйүнөн келдим. Өзгөндүктөр билет. Карашоро айыл өкмөтү, Большевик кыштагы. Мындан 22-жылда сиздин приемуңузда болгомун. Өтө чоң кубанычта болгомун. Бизге бир эле кыйналганыбыз 5 комната үйдө эле тарбиялап келдим ушунча баланы, 37 баланы. Эми быйыл гана үй бизге нары бери чуркап жүрүп, сметасы бүттү балам. Ошо смета бүттү. Ошол сметаны жакшынакай кылып бүтүрүп берсе, ошол балдарым, жетим талада калган балдарым ошол жерде жашаса, мектепте окуса, Кыргызстанга белгилүү балдар чыкса деп мен өмүрүмдү сайып койгомун. 2 балам өлүп калып, ушундай өтө оор иште калдым. Балдарды багып жүрөм дагы эле жашым ушунчага келсе деле бала багам айланып кетейин. Ушул гана суроом ушул эле балам. Үй эле керек, үй балдарыма. Каерде турасыз өзүңүз? Карашоро айыл өкмөтү, Большевик айылы бүгүнкү күндө биздин смета проектибиз бүткөн. Ошол смета проектиге балдар үйүнүн имаратына жардам берсеңиз. Кыскача сурообуз ушул эле. Нурдан жазып кой, тактап алып келсең, сметасы канча болот экен? Рахмат, экинчи микрофон. Урматтуу президентибиз, мен аты жөнүм Талант, Мырзаке айыл өкмөтүнө караштуу Бабыр айылынан болом. Биздин айылда 200 кожолуктан ашуун түтүн бар. Бизде эң чоң маселе... Тилчелак бол бересиңерби? Биринчи маселебиз, илгери ашар жол менен салынып калган мектепте бала бакчабыз сол жокта. Бала бакчабыздын акыбалы оор, шарты барлар башка бир 3-4 километр алыста жерге алып барышат. Шарты жоктор ошо жолубуз курулган, жолубуздагы стандартка туура келбеген асфальт жол курулган бизгечи. Ошо тротуар жок. Ая коркунуч бар биздечи, ошо балдарды жетелеп садикке жеткиришет ата-энелерчи. Ошондуктан ошо садикти карап берүүңүздү суранабыз. Экинчи маселебиз бул жогоруда өзүңүз жооп берип кеттиңиз. Стадион маселесине жооп алдык. Стадион маселесин өзүңүз айтып өттүңүз, биз жооп алдык. Ошо эң оорчундуу маселе садик маселеси. Бала бакчадан карайбыз дальше. Üçüncü mikrofon. 3. Урматтуу президентибиз, падышабыз, сизе мен Өзгөн шаарынан бир эле мен сүйлөп коеюн деп чечтик. Биз 51 адам келдик, бирок бир мен сүйлөп коеюн дедим. Бизге Өзгөн шаарына сиздерге чоң рахмат, чоң жаркыраган жолду куруп бердиңер. Бирок Өзгөн шаарынын мэриясыны карабаган үчүн биз жашап турган жер Өзгөндүн Маданият үйүнөн баштап Каракулжага чейин республикадын маанидеги жол болгон үчүн бул жолду биз жашоочулар жолдун четинен баарыбызды үйүбүздү без предупреждения талкалады. Баарыбыздын колубузда гос актыбыз бар, ишканалар башка баары таркаланды. Ушул күнгө чейин мэриянын бюджетинде бизге жараша акча жок. Экинчиден акимчиликте бизге жараша бирдеке десе республиканын маанисинде болгондугу үчүн биз ага жете албайт экенбиз. Сизден сураныч, биз көчөдө калышыбыз керек эмес да, гос актыбыз бар. Бир үй бүлөдө 3төн 4төн келиндерибиз менен жашайбыз. Чечип бериш керекпи? Ипотека деп айтты акимибиз. Ипотека үчүн пенсионер болуш керек эмес экен, агай. Ушуларды бир карап берсеңиз, гос акты баарыныкы бар, толук. Макул. Кезекке туруп коюңуз, мына салынып аткан үйлөрдөн беребиз сизге. 4. mikrofon. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Бусурманкулов Аттокур Дөмбулак айыл өкмөтүнөн Бал көчөт акционердик коомунун жетекчиси болом. Мен акционердик коом 1995-жылы түзүлүп, ошол кездеги бардык документтердин негизинде 100% акция бардык фонд эмесин сатып алынган. 2021-жылга чейин иштедик. Кудайга шүгүр. 21-ден баштап эми сизди айта албайм, сиз келгенден кийин ошо сиздин тегерегиңиздеги бийликтеги азыр өзүңүз айткандай Курманкул Зулушев баштаган команда ирейдирлик жол менен
bizdeki yeğelegen mülktü жерlerдің бардығын бүгінгі күнде командасы менен басып алған. Кайсы жердейсиз? Кайсы айылда? Балгөче таксиерди коому Дөмбулак айылы. Канча гектар жери менен? 40 гектар көк жылдык бак, андан тышкары курулуштар, бүт ошол мурунку элелер ээлеген жерлер. Жазып алдыңызбы? Жазып алыңыз, тактап барын, тактап жазып алыңыз. Эгер бир эле киши басып алганы чын болсо, анда эсептешебиз. Түшүнүп жарайт. Түшүнүктүү болду. Кийинки микрофонго. Birinci mikrofon Ece. Ece. Birinci mikrofon. Kuş gelipsiz, elдің президенті. Мен Özgün Rayın Murzekai Hökümeti'deki kol önörcülük kooperativi Kadica'dan жетекçi bol işteymin. Oşta Muras'ta iştegenmin, Daçanzep'in Nastanan'ı izekte. Anan 99 yılı joyulup ketkenden keyin jündü elgen koyların jündörünü işletip boyunca işkan açkanmın. Oşol jerde Kırgız poştosu. Karagan jer eken, onu ben bilmegenmin. Hökümetke karayt dep, Muraliyev'tin çıkkan toktamının negizinde oşol жерди remontlap, jün tutkan, pakta tutkan, kiyis kılgan ıstılıkları koygonmun. Oşonu 2023-22 yılı bizge karayt, sen çıkarıp ket ıstanoklarыңды dep Kırgız poştosu uşunday malumat berdi. Oşonan 5 yıl ben arkasından jürdüm. Muna Respublikanski prokuraturaga жаздым, Oşuk'a жаздым. Bu Özgün biri gele şıltay verip bunu 67 parak oldu. Oşol ıstanokta bir naraka sezimi var adam işteydi eken. Oşo balamın kolu 18 yılı kesildi. Oşo yerde. Muna şu 25 metre nevesti çeçpesten Kırgız poştonun naçanlığı 4 yıl hiç kim cergülüklü birlik çetse men şu yerde kelbeyim ben. Kelbeyim şu yerde. Oşo hiç kim çeçpedi. Bunda prokuratura hem çeçpedi. Sotu. Anam bunlar sotka berip meni. Anam sottan çeçim çıkartışıp 2025 yılı 28 noyavrda saat 10'da işkananın oğulları bu Бұл жерде ситуация мындай, бұл eski гараж бар. Eski гараж бирок ошол Кыргыз поштасынын балансында, ошолордун мамлекеттик менчиги бул эже убактылуу кирем деп ошака кирип алган, өзүнүн оборудованиясы эски, бирок ал жерде МЧСтин кортусу турат, эскилиги кулап кетет, чыгыш керек деп. Өзү чыкпай койгондон Кыргыз почта сотко кайрылган, соттун чечими менен выселение болгон. Мамлекеттин мекемеси. Мамлекеттик мекеме. Бул эже ошака кирип алып чыкпай койгон. Түшүнүктүү. Кийинки микрофон. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, куш келипсиз биздин күнөөбүздө өзгөн жерибизге. Садыр Нуркожоевич, мен айылдык кеңештин депутатымын. Мына биздин Жазы дарыясын билесиз да, Нугунчу. Ошол жерде жылда каналга суу киргенде мурун лесхоздун жерин жеди, азыр уже үлүш жерлерде жеди, где-то бир 10-15 гектар жерлерчи. Азыр жылда суу киргенде ошол жерге дагы жерлерди суу жей турган коркунучу бар да. Анан мына жергиликтүү администрациядан жакшы аракеттер болду. Булардан деле ошо тиешелүү жерлерге мекеме ишканаларга каттар жөнөтүлдү, бирок ошодон жылыш жок да. Эми буларды билебиз. Акимиятты, өкмөттү чама-чаркы жетпейт да, ошо өзүңүз жардам берип, мына МЧСке тапшырма берип, ошо жерлерди барып, элдердин үлүшүн жеген жерлерди мындай дамба кылып, жакшы бекемдеп берсеңиз, элдин негизги суранычы ошол да. Анан ошо болбосо бизде билесиз, ошо жер иштетип эле неме кылабыз, дыйканчылык. Андан ашканы уже миграцияда. Ошо жерге өзүңүз бир МЧСке тапшырма берип, барып жеринде көрдүрүп, жергиликтерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Болду, бул боюнча тапшырма берген биз МЧСке. Рахмат, үчүнчү микрофон. Сүрөй бериңиз микрофон, үчүнчү микрофон. Үчүнчү. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Өзгөн районуна куш келипсиз биринчиден. Мен атым Сагындык, фамилиям Чолпонбай уулу, Саламан айлы өкмөттүн жергиликтүү кеңештин төрагасы. Сизге 3 маселе менен келдик эле. Биз Саламан айлы өкмөтүнө караштуу, жалпысынан 12123 калк жашайт, 9 айылда турат. Биздин айлы өкмөттө бир дагы спорттук комплекс жок. Быйыл биз өкмөттүн баарыбыз кеңешип, өкмөттөн 40 соток жер ажыратып, Кызылчарба айылына спорттук комплекс куруу максатында жер ажыратканбыз. Жана сметасы, долбоору мамлекеттик
экспертизадан өткөрүлүп, тиешелүү иш кагаздардын баары бүткөн. Ошондуктан бизге комплекске курууга акча каражатын бөлүп берсеңиз, бардык кагаздары, жер аянттарын баарын бөлүп даярдап койгонбуз. Экинчи маселебиз, ошол эле Саламайлык айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Чарба айылында 271 кожолук 1520 жаран жашайт. Бизде бүгүнкү күнгө чейин мамлекет тарабынан бир дагы мектепке чейинки балдарга садик проблема болуп келет. Жеке адам, жеке ишкердин атынан бүгүнкү күндө садик пайдаланууда, бирок 30 гана окуучуга ылайыкталган. Бүгүнкү күндө биз эсепке алганда 116 бала садикке бара турган мүмкүнчүлүккө жеткен бар жогу жашы. Бүгүнкү күндө биздин жарандар 16-20 километрге чейин техника менен келип балдарын мырзаке өзгөнгө чейин садикке ташып атат. Эң көйгөйлүү маселебиз садик маселеси. Жери 40 сотик жер бөлүнүп, документтер баары бүткөн. Ошого да көзөмөлгө алып берсеңиз. Bir мүнөт берип койсоңуз. Садыр Нуркожоевич, 12123 калкты тейлөөчү бизде Саламайлык айылында Минздравга өткөн больница бар эски. Биздин больницада бүгүн 6-7 кызматкер эмгектенет. Бирок бизди биринчи жардам көрсөтүү аябай көйгөйлүү маселе болуп келет. Биз биринчи жардам көрсөтүү кыйын. Өзгө районуна чейин 30 километрге чейин келебиз. Ошого бизге бир скорый маселесин чечип берсеңиз, сон бир көйгөйлүү маселени чечип берген болот элес. Келген скорыйлардан бирөөнү бересиңер. 4-cü mikrofon. Кайсыл экен? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден өтүнүчүм бар эле. Менин атым Гүлбери. Сизге кат түрүндө гана жазып өтүнүчүм. Бербейгиле бер. Апкелчи Давран катты алып келби. 2-ci mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Мен Өзгөн районунун Куршав айыл өкмөтүнүн микрофонго жакыныраак сүйлөңүз. Куршав айылынын тургунумун. Фамилиям Белдиева Замира. Мен ушул келгеним себеби менин апам Ош областы, Жалал Абад областы, Баткен областына чейин апардым. Алым жеткен жерге чейин. Бирок азыркы убакта ооруп жатат. Мага сиздин жардамыңыз керек. Өз көзөмөлүңүздө Бишкек шаарына больницага жаткырып, өз көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз. Экинчиден, финанс жагынан мага жардам берсеңиз. Апамдын бир эле кызы, мен уул ордуна уулмун, кыз ордуна кызмын, уул жок. Менин колумда. Азыр чогулуштан кийин министрге жолугуп, байланышып коюңуз, анан жардам беребиз. Так, тетигил немелер, кат берем деп күтүп тургандар. Микрофонго кезегиңер жеткиче чейин күтпөй эле берип жибергиле каттарды. Давран чогулуп келгенче каттардын баарын. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сиздин сабырыңызга дагы жанакы спокойный бар жакты кабыл алганыңызга рахмат да. Ушунча элдин ушу ызычууда. Эми мен эмне деймин? Бизде элдердин эки түрү болот экен, бирөөсү бер дейт экен, бирөөсү беремин дейт экен деп Алла Таала ушуну жаратып коюптур. Эми биз бир нерсени сурайлы. Кадрлар деле Кудайга шүгүр мына акимдер, жер-жердеги өкмөттөр колунан келсе тырышып иштеп атат. Бирок эми ушулардын колунан келбегени бар экен. Мен мына жол транспорт министрлигинен болсо, ошого бир немен бар эле. Бизде куршап 5 айыл өкмөтү биригет, базар ошол жерде, мал базары ошол жерде, больница ошол жерде. Азыр жол пробка болуп калды. Каждый день пробка. Гаилер айылды için карабайт, алар трассада турат, себеби скорость көбөйүп кетпесин деп. Ошон үчүн азыр мындай болуп атат да. Транспорт министри, мен баштагы курултайда барганмын. Озеке айтып макул деген ошол жерде. Самсакана, мантыкана, ашкана, магазиндерди куруп алган. Анан ошол жерде тротуардын барьерлери кеткен дагы, үстүнө машиналар минип алат. Биринчи класстагы кийбиреген бала сумканы сүтүрөп трасса менен кетет да. Ошол жерде бир келип, мына аксакалдар. Центральный көчөнү айтып атасыз? Центральный көчө. Минтранс карап койгула. Жооп берчи. Бул Садыр Нуркожоевич, жалпы эле республикада центральный жолдун жээктерине жана коммерциялык объектилерге уруксат берип атат. Аны биз берген жокпуз, жергиликтүү бийлик. Жок, тротуар барбы? Тротуар болуш керек да айылдын ичинде, шаардын ичинде. Ошол мисалы тротуар бар болгону менен коммерциялык объект болуп, машиналер токтошунун баары жабылып калып атат. Бул
бир эле куршапта эмес. Тротуардын үстүнө чыгып кетип атчабы. Бир эле куршапта эмес, мына тиги өзгөндүн өзүндө башка жерлердин баары ошондой да. Ошон үчүн мындай жерлердин бардыгын иретке келтириш керек да. Тротуардын үстүнө чыгып алган коммерциялык комоктор болбош. Мен барайын ошо жерге, ал маселени карап чечебиз. Ошо жергиликтүү бийлик менен кошо чечиле турган маселе да. Болду, жанынан ордунан барып туруп карап көрүп чечкиле. Жарайт. Жергиликтүү бийлик менен аким болобу, губернатор, мэр болобу биргелешип чечкиле. Рахмат, 3-чү микрофон. Саламатсыздарбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз базарда фрукты сатып иштейбиз. Фруктылар Кытайдан келет да. Кытайдан фрукты келет, апельсин, ананас келсин, картошка келет да. Ушуларды бир текшерип койсоңуз, зыяндуулугу жокпу, барбы? Суранам сизден. Лабораториялар бар эки өлкөнүн ортосунда. Ар жакта да, бер жакта да текшерилип турат ал. Рахмат. Текшерип турат. Текшерилбей бир дагы продукты кирбейт, продукты питания. Зыяндуулугун көрдүм да, ошон үчүн дагы бир жолу текшерип койушуңузду суранам. Кантип көрдүңүз? Анализиңиз не то чыгып калдыбы? Же эмне болду? İçinden bir nерселер чыгып атат. Onu men видеого тартып алган элем, телефон наракта калыптыр. Onu өзүңүз карап койсоңуз болду, рахмат. 13кө чыккан балам, 13 жашар бала 80 килограмм. Bir дексаметазол, эфилин менен сакаят, башка эч бир дары сакайтырбай атат. Ушул бала көлдө же Ошто жашаш керек экен. Ошто жашаганы бизде 50%тик ипотека алганы кудуретим жетпей жатат. 8%тик ипотекага, 4%тик дебейм, 8%тик ипотекага. Ким арызын алып койчу. Чогулуштан кийин бияка келип жазылып коюңуз. Бияка келип жазылып коюңуз, ипотекага жазылып коюңуз. Ипотекага жолун таап беребиз сизге, болду. Айткандайын кыла бериңиз да болду. 4% менен беребиз. Садыр Кожоевич, уруксат берсеңиз, карточка боюнча айтып коеюн. Карточка боюнча прессага чыгып кетпесин, туура эмес болупчу. Киргенде чыкканда баары текшерилет, андай проблема жок, ичинде эчтекеси жок. Мындай болгону гана Кытайдан келгенде провокаторлорбу? Кытайдан келгенде булардын баасы арзан болуп калып атат. Биз баягы 35тен өйдө көтөрөбө десе 45ке чыгып кетип атпайбы? Анан Кытайдан келгенде булардын баасы ылдый түшүп, анан ушу Кытайдыкын киргизбей болуп. Местныйларды ылдый түшүп калат. Болбосом карантинден Кытай эмес, Россиядан келгендердин эле баарын кылдап текшерип атабыз. Тамак аштан проблема жок. Бул жерде баягы өгүз өлбө, арабасынба деген маселе да. Кымбат, тамак аш кымбат деп эл бакырып чыгат. Анан башка жактан алып келип туруп ылдыйлатсаң анан, биздин картошкабыз ылдыйлап кетти, эмне башка жактан алып келип атасыңар дейт, ушундай да. Биринчи микрофон. Биринчи. Assalomu alaykum, урматтуу президент, кош келипсиз. Мени бир 2-3 маселем бар, кыскача сүйлөйм, байттан бери көп сүйлөп атабыз, ошондой эле. Мына Дөңбүлөк айыл өкмөтүнө караштуу Өзгөрүш айылынын тургунумун. Фамилиям Абдумомунова Керемат. Мен ошо эски мектепти ремонттап, кичине салымыбыз кошулсун Кыргызстанга деп элге деп өзүбүздүн айылда 30 жылдан бери садик жок эле. Ошо эски мектепти садигин куруп 23-жылы садик ачтык 75 орунду. Ремонтун бүтүн өзүм жасадым. Анан элден акча чогулбады, өкмөттөн 500 акча болду, акимчиликтен акча болгон жок. Өзүм ошо жерде 3 жыл ашпазчы болуп эптеп иштеп турдум. Мен аракет кылып жүргөн аялмын да, иштеп жүргөн аял. Ошондуктан азыркы ошо жерде 4 ай жакшы иштедик. Андан кийин бир жаш келин өзүбүздөн иштеп калды. Матырайым кызы Бурул деп. Анан мыйзамсыз иштер көп болду ошо жерде. Азыр 95 бала тарбияланып атат. Мен сизге арыздар таштап койдум. Ал жерде мыйзамсыз иштер көп болду. 16 гана адам иштейт ал жерде. 24 адам иштейт экен өзү. Аны биз билбейбиз, кайсы жумушта иштейт, иш кылган мен биз такыр билген жокмун мен дагы. Анан элдин атынан дагы айтайын. Ата-энелер бечелер сүйүнгөндөн бүт балдарын апарат ошо жерге берип атат 95 баланы. Бирок ал балдар садикке келгенде эмес, мына кечке чейин ошо кабинетте кутталып турат. Kanonlarda eşke çıkmayıp, oyuncuk oynayıp, tamak jediret, uktatatıp, anın jönötüp koyup. Oşonu aytıp durayım, ben çekelendim hazır, oşo жерден. Meni surup çıkıştı. Al kelindin, kaynatası, kayınesi, bunu aykim jakşı bilet. Bizge komissiya jönötüp, bakırıp, çakırıp yürüdü. Meni ecesiz işletme etken sal kızlar, bunanday dedi, gel şunu aytıp koyayım desem. Anan keyin, bu jerde men 1 saatte ele kaytıp bardım. Bargınca özümün kayınesi, kaynatıp, айтсаңыз маалымат беріңізші, неге? Садыр Кожоевич, бул жерде эски имарат болгон туура, убагында апа өзүнүн чөнтөгүнөн бир аз акча салган, жергиликтүү тургундар да салганда,
Анан эми бул жерде мен акча салдым деп ушул садиктеги жамаат менен келишпестик болгон. Алар келип эметкенден кийин биз жеринде барып чогулуш кылсак, жамаат бул апага биз да акча бергенбиз деп квитанциянын баарын көргөзүп, бул апа андан кийин жумуштан өз калоосу менен чыгып кеткен жамааттан. Азыркы учурда ал жерде капложение кирди, жаңы бала бакчанын курулушу быйыл башталат буюрса. То есть эскиси снос болот дагы, жаңысы башталат. Курулат. Быйылга кирди беле? То есть күзгө чейин бүтүрүп беребиз, сентябрга чейин. Канча орундук бала бакча? 120, хорошо. Түшүнүктүү болду. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу президент, мен Төрткөл айыл өкмөтүнөн келдим. Фамилия Махназаров, атым Мамат. Сизге эки эле сурообуз бар. Биринчи, элдин ушу өтүнүчү АТРден кийин Төрткөл айыл өкмөтү болуп, мурунку жылалда айыл өкмөтү бирикти да. Бүгүнкү күндө ушу эки айыл өкмөтү бириккен болсо дагы бир жакшыраак бир маданият үйүбүз жок да. Сизден сураныш ушуну. Айыл өкмөттүн бюджети ага жетпейт. Сиз ушу мамлекеттик бюджеттин эсебинен бир болот, келечекте болот. Маданият үйү да болот, спорт сарайы да болот. Бардыгы болот. Спорт комплекс болот. Биз Кароол айылдык кеңешинин депутаты Камбардинов Акынбек. Бизде Кароол айыл өкмөтүндө 20 000 калк жайгашкан. Кара Дарыянын боюнда жашайбыз. Ошентсек дагы бизде Садыр Нуркожоевич таза суу маселеси дагы деле көйгөй алып келип атат. Анткени бизде таза суу бул 60-жылдары жасалган боюнча. Кайсы айыл дедиңиз, айылыңыз? Кароол, Шералы, Мырзарык. Айылдын аты. Кароол айылы. Кароол айылы. Кароол айылы. Жазып койдум. Айыл өкмөтү. Анан ушул таза суу маселеси азыркы күнгө чейин көйгөй алып келип атат. Себеп дегенде бизде 60-жылы курулган таза суу бул түтүктөрү толгон, жаңы чоңойгон конуштарга суу кирбейт. Дагы эле ошол суу ташып ичмейт. Ушуну биз жетебиз. Кудай буйрган убакытта, ооба, чоң акча талап кылып жетебиз. Сиздин айылга да жетебиз. Мен Манас шаарынан Тагараев айыл өкмөтүнөн келдим. Мен инвалидмин, биринчи группадагы, баса албайм, 9 жылдан бери ооруйм. Жалгыз бой аялмын, уулум жок. Сизден реабилитационныйга кичине жардам берип, анан Бишкекке ушу леченияга барганда үйүм жок. Ошо квартирадан жардам бериңиз, сизден суранам. Жардамга муктажмын аябай. Анан дагы министр азыр чогулуштан кийин кабыл алып, реабилитациясына жардам бергиле. Жарайбы? Эми урматтуу өзгөндүк туугандар, тынчтанып угуп коюңуздар. Азыр мен эле кетемин, калганы бүт калат. Мынакей облустук жетекчилер, Бишкектен келген администрацияда мына силер эмнени мен угуп атсам, бардыгын булар угат, жазат, кат кабарыңар болсо бересиңер буларга, кечинде маган булар алып келишет. Кийинки жолу ушуга чейин саламатта болуңуздар анда. Силер уланта бергиле калып, чыкпайлы койгула ишке.